Алияга рахмат, Алла разы болсун. 5000 сом салып, 95 000 сом 5 сааттын ичинде качкыма түштү. Эмне үчүн адамдар мындай видеолорду жаздырышкан? Бул видео Альхамдулиллах Telegram каналына жарыяланган жүздөгөн видеолордун бири. Ал жерде азыр 9000ге жакын катталуучу бар. Видео кайрылуу жасап жаткан адамдардын бардыгы чындыкты айтып жатат деп ойлойсузбу? Жок, андай эмес. Көрсө алар шылуундарга алданып, ушундай видео жаздырууга аргасыз болушкан экен. Telegram каналдын администратору Алия Бердибаева аларга блокчейн, бинарный опцион, биткоин платформалар аркылуу салган каражаттарын 5 сааттын ичинде эселеп көбөйтүп берүүнү уадалаган. Бирок уадаланган акчанын ордуна жабырлануучуларга сиз андан да көп акча утуп алдыңыз. Аны алуу үчүн дагы акча которушуңуз керек деген СМС келген. Алданып калганын түшүнгөн адамдар салган акчаны кайтарып берүүнү суранышкан. Ал үчүн Telegram каналдын администратору утушту колуна алдым деген мазмундагы видео жаздырууну талап кылган. Жаздырылган видеону алган соң ал адамдарды блоктоп, изин жашырып кеткен. Биз Альхамдулиллах Telegram каналына алданып калган бир нече адамдарды таптык. Алардын бири үй кожойкеси Мээрим өзүнүн окуясын айтып берди. Потом алар мага связька чыгып айтты. Аябай эме счастливый экенсиң, 300 000 уттуң деди. Сен немен 300 000 утуп алды дейт. Ана чүйүндүм, ана кайратып митчек, 30 000 сал дейт. 300 000 алып, 30 000 алып, сонда билдим экен. Мен 30 000 жок дедим. 3 000 сом да жок, мен 3 000 сом салып, мына безничи осталось, без продуктов дедим. Анда митти анда. Макул анда ошо 30 000 алыңыз, бизге жибербейм, штомо мен алдым, мына чыгым деп мактап, мен мактам десем айттыңыз деди. Ушундай видео жиберди. Ана мен видео жибербейдим. Жибербейсем мен мени калп чыгып сашты элдин баарына. Калп. Эгер сиз же жакындарыңыз ушундай окуяларга туш болгон болсо, анда бизге кайрылыңыз, сиздин окуяңызды дагы айтып беребиз.